Окутмандуу күн. Саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Ден соолугуңар, маанайыңар жакшыбы? Онлайн сабакка бүгүнкү сабагыбызга активдүү катышкыла балдар. Бүгүн кыргыз тили сабагы темабыз баш жана кичине тамгалар. 43 бетти ачкыла. Эми түшүнүп берели, алфавиттеги тамгалар жазылышына карай баш тамга жана кичине тамга болуп бөлүнөт. Баш тамга менен энчилүү аттар жана ар бир жаңы сүйлөмдөрдүн биринчи тамгасы гана жазылат. Энчилүү аттарга адам, жаныбар жана шаар кыштактардын жана башкалардын аттары кирет. Мисалы, Айгерим адамдын аты, Кумайык бул жаныбар, ал эми Ош бул шаар. Баш тамгаларга уланып жазылып калган тамгалар кичине тамгалар болушат. Мисалы, Жылдыз, Ж тамга, баш тамга, калганы кичинекей тамгалар. Эми балдар, текстти карайбыз. Китебибиздин 43 бети. Бул тексттин экинчи бөлүгү, биринчи бөлүгүн кече биз окуганбыз, балдар. Муну өз алдыңарча окуп чыккыла. Ал эми бул биринчи көнүгүү суроолорго жооп бергиле дептир. Кече биз биринчи текстин окугандай эле, ошол менен экинчи текстти окуп чыгып, салыштырабыз. Жана дагы биринчи сурообуз бул: Манас деген ким? Экинчи, Манас эли менен каяктан келе жаткан, эмне үчүн? Үчүнчү, Кошой Манаска эмне деп акыл айтты? Төртүнчү, Манас элине кандай кызмат кылган? Ушул суроолорго жооп бергиле балдар. Ал эми үй тапшырма экинчи көнүгүү. Саламатта калгыла балдар. Тапшырмаларды жөнөткүлө.